Так, негизи үчүнчү кайталоо да жакшылап кайталап көнүңдөрдү жакшылап иштеп коелу, э. Так. Мен азыр мурункудай эле чатты ачып коеюн. Так. Так. Экран көрсөткөн жокмун, э мен. Негизи сабакка кечикпей келсең, бир аз эртерээк баштап атпастан макул эми. 7-нче иштейбиз. Төл сөз анан бөтөн сөз. Бул теманы өткөн болуш керекмин, дагы бир жолу кайталап коеюн. Төл бул автордун сөзү, бөтөн сөз башка бирөөнүн сөзү. Ким айтып жатса, демек ал төл сөз. Эми башка бирөөнүн сөзүн айтып жаткандыгы үчүн ал бөтөн сөз болуп эсептелет. Демек тырмакчада көпчүлүк учурда тырмакчада жазылган сөздөрдүн бардыгы бөтөн сөз. Эми деди, айтты деген сөздөрдүн бардыгы демек төл сөз болуп эсептелет. Эми бөтөн сөздөр экиге бөлүнөт, э. Тике сөз анан кыйыр сөз. Так, тике сөз автордун сөзүн жок, бөтөн сөз башка бирөөнүн сөзүн кандай болсо ошондой кылып жеткирсек, эч нерсесин өзгөртпөй, ошол бойдон айтсак, демек ал тике сөз. А кыйыр сөз болсо бир аз өзгөртүлүп айтылат. Карагыла. Окуучунун окуусу эч качан түгөнбөш керек. Бөтөн сөз, э. Кандай болсо ошондой айтылып жатат. Ал эми экинчисинде болсо окуучунун окуусу эч качан түгөнбөш керектигин айтты. Демек, кыйыр сөздө тырмакчасы жок жазылат. Так. Экинчи карагыла. Асанбек агай окуучунун окуусу эч качан түгөнбөш керектигин айтты. Ошону кандай кылып өзгөрттү? Асанбек агай окуучунун окуусу эч качан түгөнбөш керектигин айтты. Демек, эми пунктуациясына көңүл буралы. Так, карагыла. Тике сөз дайыма тырмакчага жазылат. Анан эгер жай сүйлөм болсо өтүр коюлат, суроолуу сүйлөм болсо суроо белгиси, илептүү сүйлөм болсо, күчтүү сезим айтылган сүйлөм болсо, демек илеп белгиси коюлат, э. Анан дефис, анан төл сөз. Деди Урмат мисалы. Эми карагыла, экинчисинде болсо, кимдин айтканын айтып жатса, биринчи төл анан тике болуп калса. Урмат айтты, кош чекип. Дефистин тырмакчанын ичинде мен келдим. Карагыла, тырмакчанын ичинде бөтөн сөз дайыма баш тамга менен жазылат. Так. Кийинкиси. Диалогдо тырмакча болбойт, башында эле сызыкча. Демек, диалогдо ар бир адам сөзүнө сызыкча коюлат. Так, карагыла, мен келдим деди Урмат, көрдүм деди Гүлбарчын. Кийинкисинде эми тике сөз эки төл сөздүн ортосуна келип калган учурду карайлы. Урмат, кош чекип, мен келдим, үтүр деди, дефис анан деди. Кийинкиси тике сөз, төл сөз, тике сөз тескерисинче. Мен келдим деди Урмат, кайра кетем. Ушул именно ушул пунктуациянын эрежесин жакшылап көңүл буруп, эске сактап калгыла, анткени бир аз кыйыныраак суроо келсе, демек төл сөз ортосуна келген болушу мүмкүн. Карагыла. Мен келдим, кайра кетем. Бул тике сөз, э. Ал эми деди Урмат төл сөз, демек ортосу сөз түрдө дефис менен ажыратылат дагы. Мен келдим, кайра кетем. Экөө эки башка сүйлөм, ошондуктан деди Урматтан кийин чекит коюлат, анан кайра кетем баш тамга менен жазылат. Карагыла, экинчи учурда экөө биригип бир сүйлөм. Мен келдим деген экөө биригип бир сүйлөм. Демек, эгерде сүйлөм бүтпөсө, анда Урмат дегенден кийин үтүр коюлат. Демек, төл сөздөн кийин үтүр коюлат. Эгерде сүйлөм бүтсө, чекит коюлат, а сүйлөм бүтпөсө, анда үтүр коюлат. Келдим көзгөрүп, келдим дагы кичинекей тамга менен жазылды. Бул жагы бир аз оңоюраак. Бир гана дагы бир эскерте кетейин. Деген мисалы кыргыз элибизде
карысы бардын ырысы бар деген улуу макал бар десек, демек карысы бардын ырысы бар деген тырмак чагылып жазылат дагы. Бирок деген сөздүн алдына эч кандай дефис коюлбайт. Ушул учурду эске алышыбыз керек. Так, баары түшүнүктүү болсо. Китеп силерге жөнөтүлгөндү билбейм, жөнөтүлсө жөнөтүлбөсө дагы телефондон кирип аткандар болсо, ушул бетти сөзсүз түрдө скриншот кылып алсаңар болот. Так, эми көнүгүүлөрдү иштейли. Так, чат ачык болду экен. Хорошо. Чатка жазып көргүлөчү, мен окуйт бекем. Так. Биринчи, кайсы катарда сүйлөмдүн тыныш белгилери туура коюлган? Же кол көтөрүп, микрофонду үзүп жооп берсеңер болот. Так. Атам кирип келип деди. Демек, бул бөтөн сөз. Так, Айкөл. Б вариантындабы эчеке? Б. Карагыла. Бул жерде кыйыр сөз болгон жок, тике сөз болду. Демек, тырмак чагылып жазылыш керек. Демек, атам кирип келип деди. Бул бөтөн сөз болот ал. Демек, кирип дегенден кийин кош чекит болуш керек азыңар эле. Бөтөн сөз тырмак чагылган, баш тамга менен жазылган, балам деген каратма сөз үтүр коюлган, сүйлөмдүн аягында элеп белги коюлган, дефис деди. Демек, туура вариант бул жерде Асы. Так. Экинчисинде тырмакча бар болуш керек болчу. Үчүнчүсүндө балам деген сөз баш тамга менен жазылыш керек болчу. Келип дегенден кийин кош чекит коюлуш керек болчу, жанагышка. Так. Экинчиси. Кайсы вариантта сүйлөмдүн тыныш белгилери туура коюлган? Кайсы вариантта сүйлөмдүн тыныш белгилери туура коюлган? Экинчи суроо. Карагыла. Башынан аягына чейин тырмакча коюлган варианттарды гана карайбыз. Демек, экинчиси туура эмес. Демек, Б'сы дагы туура эмес, анткени бир гана тырмакча болуш керек, Так, демек бизде Асы анан Г'сы калды. Эми бизде быйыл жаан чачын көп болду. Бул бөтөн сөз, тике сөз, анын ичинен деди Тургунбек, бул төл сөз. Бизде быйыл жаан чачын көп болду деген бир сүйлөм болгон үчүн бизде быйыл деген жерден кийин үтүр коюлуш керек. Деди Тургунбек дегенден кийин дагы чекит эмес, үтүр коюлуш керек. Демек, туура вариант бул жерде Г'сы азаматсыңар. Так, үчүнчүсү. Кайсы вариантта сүйлөмдүн тыныш белгилери туура коюлган? Туура, азаматсыңар. Төртүнчүсү. Кайсы варианттагы сүйлөмгө үтүр жетишпейт? Жардам берейин. Деп деген сөздөн кийин үтүр коюш керек, бирок кайсы вариантта деп деген сөздөн кийин үтүр коюлса туура болот? Азаматсыңар. Карагыла, деп деген учурда бардык учурда үтүр коюла бербейт. Бир гана деп деген сөздөн кийин башка бир сүйлөм уланып жатса, же башка бир кыймыл аракет уланып жатса, анда үтүр коюлат. Деп атасы баласын шыктырганга аракет кылды. Демек, башка кыймыл аракет уланып жатат, Так. Кийинкиси. Эртең мен иштебейм.
Biraz logика жактан да көңүл буруш керек. Кечээ айткан болсо. Нурайда? Бус эжей. Кечээ Асан эртең иштейм деген. Андай болсо, эртең иштейм деген сөз бул жерде икки сөз болуп атпайбы? Тырмак чагаын жазыш керек болчу, Бусу го. Асан эртең иштебей турганын кечээ айткан. Карагыла, бүгүн канчанчы күн? Биринчи күн, дүйшөмбү. Асан эртең иштебей турганын кечээ айткан. Кечээ болсо жекшемби болчу. Жекшемби күнү эртең иштебей турганын айткан болсо, демек бүгүн айтып жатсам, мен экинчи күнү иштебейт деген маанайда айтып коюп атам да. Адаштырып жатам. Кечээ Асан эртең иштебей тургандыгын айткан деп айтсам, ошондо экинчи күнү иштебей тургандыгын айтып жатам да. Асан чын-чынында келгенде биринчи күнү иштебейм деп айткан. Демек туурабадан кечээ Асан бүгүн иштебей турганын билдирген. Түшүнүктүүбү? Асы болуп кеткен да. Жок, гсы. Асы туура, бирок карагыла. Асы эмнеге туура эмес? Бүгүн иштебейм деди деп кечээ айтса, демек бүгүн воскресенье күнү же болбосо жекшемби күнү мен иштебейм деп айткан болуп калат. Бүгүнкү күн болсо бизде биринчи күнү, так, дүйшөмбү күнү эмес, ал базар күнү. Так, жекшемби күнү иштейм деген. Демек туура эмес, адаштырып жаткан болобуз да. Бул бир гана пунктуациялык жактан эмес, логикалык жактан караганда гыс турат. Кечээ Асан бүгүн иштебей турганын билдирген. Эгерде ал базар күнү эртең иштебейм десе, демек ал биринчи күнү иштебейм деп айтты да. Бүгүн болсо биринчи күн, демек бүгүн иштебей турганын билдирген. Гсы туура. Түшүнүктүүбү? Алтынчы суроого карайбыз анда. Алтынын бус эмеспи? Так. Асын да каталаш. Быс менен Б менен Всын, так, Всын да кош чекит болуш керек болчу да, Гсын карайлы. Жок, Бсы туура экен. Так, кимдир бирөөлөр Б деп аткан, Бсын да Бсы туура анткени деген Айнурдан дегенден кийин кош чекит коюлушу керек. Кийинкиси. Илимбек өзүнүн ооруп калганын билдирип, сабакка келе албастыгын айтты. Бул жерден бир гана маанисине эмес, пунктуациясына да көңүл бурабыз. Бус эмеспи? Так, Илимбек дегенден кийин кош чекит коюлса, неге сызыкча коюлушу керек? Бус эжей. Туура, азаматсыңар. Так. 8. Өткөн окуяны кайталоого болбойт десе, Нарымбек албетте болот деп деди. Карагыла, өткөн окуяны кайталоого болбойт десе, Нарымбек албетте болот деди Керимкул. Демек, Нарымбектин сөзү бул жерде өткөн окуяны кайталоого болбойт. Ал эми Керимкулдун сөзү албетте болот. Бус. Азыр карачайлы. В дейсиңерби? Ооба.
Туура, вс экен. Так, 9. Жакшылап көңүл бурабыз. В вариант эмеспи? Жок, бу да бар туура. Силер күтпөгөн жерден, силер байкаган жерден кичинекей гана ката бар. Ошон үчүн жакшылап көңүл бурабыз дедим. Кээде жердин өзүндө да ушундай болуп калышы мүмкүн. Ал кичинекей катаны көрбөй калышканы мүмкүн. Ошон үчүн эле. Так, Парвина Г дептир. Башка? Б. Дагы? Жок эже, эми булай аябай сонун китеп экендигинен үтүр, анан сызыкча деди агайыбыз болот. Асы. Акылай азаматсың. Айттым го, бир карана туура көрүнөт, бирок китеп экендигинен кийин үтүр көп байкалбайт, өтө кичинекей ката десем болот, көп билинбеген. Демек, астында ката бар. Так, 10-чу. Тике жана төл сөздүү. Кайсы эмес? Тике менен быйын айырмалыгы. Кайсы Акылай? Асы. Бул кимдин дептери? Так, карагыла. Туура вариант Б болот. Ал мага жардам берип коесузбу деди. Бул жерде ал мага келип деди деген сөз. Так, төл сөз, ал эми жардам берип коесузбу? Бул тике сөз. Болгону бул жерде тыныш белгиси коюлбаган үчүн силерге кыйыныраак болуп калышы мүмкүн. 11. Башка бирөөнүн кейипкерликтери. Демек, бул жерде тике сөз же жок, бөтөн сөз бар. Тике сөз же кыйыт сөз болуш керек. Бөтөн сөз, Башка бирөөнүн сүйлөгөнү. Бс эже. Бс, туура вариант. Бс, сен кимсиң деп суракка ала баштады. Так, 12. Асы. Карага, башынан аягына чейин бир гана тырмакчы болот, ортолорунда тырмакчы болбойт. Андай вариант бизде кайсы бар? Всында бар, Так. Туура коюлган. Так. Соло эже. Кайсы? Варианты. Г. Азыр. Биринчисинде ката бар. Так, экинчисинде азыр окусаңар эртең кеч болуп калат. Дагы ката бар. Үчүнчүсүндө дагы ката бар. Гыс туура экен. Ачууланган байке, сенин кулагың так урукпайт экен деп уруштум мени. Так, 13. Бул университет менин кыялымдагыдай университет экен, деди таң калган абитуриент. Сүйлөмгө кайсы тыныш белгиси жетишпейт? Үтүр. Кайсы жерге? Экен дегенден кийин, анан бул дегенден кийин. Жок, бул деген жерде болбойт. Экенден кийин келип калат экен. 14.
негизи Б варианты турат. вариантты карап жатканда дароо эки вариант, туура эмес эки вариантты чийип салып, анан туурага жакын болгон эки вариантты карасаңар табышың оңойлоп болот. Так, В дейсиңерби? Ооба эже. Ооба, Б'сы туура, азаматсыңар. Так, 15. Кечиккени калдың балам, деди апасы уланга. Туура кой. Туура кой. Кечиккени калдың балам, бул экөө тең. Бөтөн сөз. Дагы бир жолу айтып жатам, башынан аягына чейин бир гана тырмакча болот, ортолорунда тырмакча болбойт. Ошол вариантты гана карайбыз. Асы анан Г'сы. Эми айырма. Кечиккени калдың балам. Туура кой. Экөө эки башка сүйлөмбү же бир сүйлөмбү? Эгер бир сүйлөм болсо, уланга деген сөздөн кийин үтүр коюлат. Ал эми эки башка сүйлөм болсо, уланга деген сөздөн кийин чекит коюлат. Б'сы болобу эже? Жок, мен айттым, Так, башынан аягына чейин бир гана тырмакча коюлат деп. Г'сы же Асы? Б'сы. Карагыла, кечиккени калдың балам. Асы эже. Асы туура, анткени кечиккени калдың балам бир сүйлөм бүттү. Туура кой, бул экинчи сүйлөм демек, уланга дегендерден кийин чекит коюлуш керек. 16. Б'сы эже. Туура, Б. 2 деген вариант туура. Так, 17. Менин максатым пайдалуу болуу, деди ал. Сүйлөмгө кайсы тыңдаш беребиз? Жетишпейт жана кайсы жерге? Сызыкча эже. Менин максатым сызыкча анан пайдалуу болуу, деди ал. Туура, азаматсыңар. 18. Өтүр. Кайсы жерге? Тырмакчадан кийин. Кайсы жерге? Токтоо дегенен тыныш белги турбайбы? Карагыла. Бөтөн сөздө бир гана тыныш белги болот. Же үтүр, же суроо белги, же илеп белги болот. Жай сүйлөм болсо үтүр коюлат. Илеп, күчсүз менен айтылган сүйлөм болсо илеп белгиси коюлат. Ал эми суроо сүйлөм болсо суроо белгиси коюлат. Бул жерде күчсүз менен айтылгандыгы үчүн илеп белгиси коюлат. Туура. Башка жерден ката карап көргүлөчү. Сызыкчагын аскер дегенде сызыкчанан токтоо деп кырды. Жок. Аскер деген тырмакча, кош чекит эле коюлат. Өтүр. Өтүр койду эже. Кайсы жерге токтоң эле? Көрө калып. Туура. Так, каратма жана күйрөнүү сөздөр. Каратма сөз. Өткөнбүз, кирендүү сөз баарын өткөнбүз. Түшүнүктүү же түшүндүрүп берейинби дагы бир жолу? Негизи түшүнүктүү болсо, көнүгүүлөргө өтөргөнүбүз жакшы болмок, анткени бизде дагы 27дей көнүгүүлөр бар. 27 бет бар. Так, түшүнүктүү болсо, проблема эмес, түшүндүрүп берем, анткени калган көнүгүүлөрдү ишемби күнү дагы иштесек болот. Түшүндүрүп койсуңарбы? Каратма сөз бирөөгө кайрылып жатканда айтылуучу сөз, мисалы, келе кой садагам, садагасына кайрылып жатат, Так, менин интернетим жакшы болуп атабы? Ооба. Хорошо. Отур, үсөнгө кайрылып жатат, Айбек, эмне кылып салгансың? Айбекке кайрылып жатат. Демек,
каратма сөз башка бирөөгө кайрылып жатканда колдонуу сөз пунктуациясына аябай көңүл буруш керек. Эгерде сүйлөмдүн башына келсе өзүнөн кийин өтүр коюлат. Сүйлөмдүн ортосуна келсе эки жагына өтүр коюлат. Карагам айбек деген жерде. Эки жагына өзүнөн мурун жана өзүнөн кийин. Сүйлөмдүн аягына келсе өзүнөн мурун өтүр коюлат. Мына отур, өтүр, үсөн. Киренди сөз карагыла. Айтылып жаткан ойго карата автордун ар кыл мамилесин билдирген сөз же сөзгө каршы. Ушул андан кийинки саптарда маанилүү. Киренди сөздөр көбүнчө модалдык сөздөрдөн турат, бирок киренди сөздүн баары эле модалдык сөз эмес. Себеби модалдык сөз морфологиялык түшүнүк, киренди сөз синтаксис түшүнүк. Демек, киренди сөз бир гана модалдык сөздөн эмес, башка сөз түркүмдөрүнөн дагы жасалышы мүмкүн. Карагыла, унутпасам деген мисал модалдык сөз эмес, өзүңөргө белгилүү модалдык сөз эмес, жана башкалары. Киренди сөздүн пунктуациясы менен каратма сөздүн пунктуациясы окшош. Сүйлөмдүн башына келсе өзүнөн кийин өтүр коюлат. Сүйлөмдүн ортосуна келсе эки жагына өтүр коюлат. Сүйлөмдүн аягына келсе өзүнөн мурда өтүр коюлат. Башка анча деле кыйын нерсе жок. Негизи көнүгүп иштеп, азыр дагы бир жолу түшүнөсүңөр. Биринчи 5 көнүгүүнү өзүм иштеп берейин, андан кийинкисин силер иштейсиңер. Кайсы вариантта сүйлөмгө өтүр жетишпейт? Демек, бул өтүр жетишпейдин аралыгында же каратма же киренди сөз болуш керек. Тургунбек агайдын сабактары жакшы. Тургунбек тапшырмаларды аткардың беле? Тургунбек сабактын жаңы эле чыкты. Тургунбек агай мектепте жакшы окуучу. Карагыла. Тургунбек тапшырмаларды аткардың беле? Б вариантында Тургунбекке кайрылып жатат. Демек, Тургунбек деген сөздөн өтүр болуш керек. Б варианты. Кийинкиси. Менин оюмча досум, алгач биз өзүбүздүн ишибизге көңүл бурушубуз керек. Бул жерде досум деген сөз каратма сөз. Менин оюмча бул киренди сөз. Демек, оюмча деген сөздөн кийин өтүр болуш керек. Досум деген сөздөн кийин өтүр болуш керек. Бсы туура. 4-нчү. Кайсы варианттагы сүйлөмдүн ичиндеги өтүрдүн ордуна илеп белгисин коюп, сүйлөмдү экиге бөлүүгө болот. Демек, кайрылып жаткан каратма сөздү өзүнчө күчтүү сезим айтсак болот, Асанбек, кайра качан кайтып келесиң? Демек, асы. Кайсы сүйлөмдө жазылган сөз кандайдыр бир адамга кайрылууну билдирет? Каратма сөз сурап жатат, Жакшы иштерди берекем, элге көрсөтпөй жасаш керек. Берекем, жакшы иштерди элге көрсөтпөй жасаш керек. Демек, А варианты туура. Сүйлөмдүн ортосуна келгендиги үчүн дагы өзүнөн мурун жана өзүнөн өтүр коюлду. 6-нчы. Кайсы катардагы сүйлөмдө тыныш белгилерине тиешелүү ката бар? Бсы. Балам дегенден өтүр, анан тире муктач болуп. Жок. Бсы менен Гсы туура. Бсы дагы туура. Асы туура эмес. Балам өтүр, сен азаматсың. Бул жерде балам деген сөз каратма сөз. Каратма сөздөн кийин өтүрдөн башка тыныш белги коюлбайт. Же өтүр, же сүйлөм бүтүп атса, кандай тыныш белги болот? Көбүнчө илеп белги коюлат. 7. 7 кайсы туура деп ойлойсуңар? Бекемдүү ырастоо маанисин берип турат. Бсы. Гсы. Кайсы Света? Гсы. Ырас. Бул жерден эле меймандос келет. Туура. Ырастоо деп атпайбы? 8. Всы. Баса. Бсы, баса деген. Туура. 9. Күмөндүүлүк Чамасы. Туура.
Keyingi суроога Акылайдан башкасы жооп берет. Акылай жооп бербей тур. 10. Асы, садагам. Туура. 11. Гысы. Маселе. Гысы эже. Маселен Маселен. дегени. Кысы. Маселе. Туура. 12. Б. Жооп. Асы. Выс эже. Высылы. Так. Сызыкча, ашыкча. Вдабы? Так. Карагыла. Киринди сөз сүйлөмдүн ортосуна келсе, эки жагынан үтүр коюлат. Өзүнөн мурун жана өзүнөн кийин. Эми кайра катаны карап атчы. Гысыбы? Кайсы? Гысы. В. Жок. Карага. Албетте деген сөз бул жерде киринди сөз. Демек, өзүнөн мурун жана өзүнөн кийин үтүр коюлуш керек. Ката ушул жерде. Так, бысында ката жок. Бул туура эле. Анткени себеп натыйжа шарт болсо, ортосуна эгерде варианттан жок болуп жаңы шарт болсо, кээ бир учурларда ортосуна сызыкча коюлган туура болот. Көп чекит, үтүрлүү чекит, каша жана кабатталган тыныш белгилери. Көп чекит ой толук бүтүлбөй калганда коюлат, бул оңой эле. Так, үтүрлүү чекит, ушуну карайбыз. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы үтүрлөрү бар жөнөкөй сүйлөмдөрдүн арасына. Карагыла. Карагыла, биринчи сүйлөм. Мен анын билимине, акылдуулугуна ишендим. Эгерде бул жерге да үтүр койсок, анда сүйлөм жаржайт болуп кетмек. Демек, өтө майда бөлүкчөлөргө бөлүнүп кетмек дагы. Бир караганда окуп жатканда да мен анын билимине дегенде өзүнчө сүйлөм, акылдуулугуна ишендим дегенде өзүнчө сүйлөм алып калышы мүмкүн. Ошондуктан грамматикалык башаламандык болбошу үчүн жана окуган адамга түшүнүктүү болуш үчүн өтүр камтыган жөнөкөй сүйлөмдөрдүн арасына татаал сүйлөмдүн ичинде жөнөкөй сүйлөмдөр бар болсо, ал жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ичинде өз алдынча да үтүр бар болсо, демек жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосуна үтүрлүү чекит коюлат. Экинчиси жалпылоо маанисиндеги биринчи сүйлөмдүн маанисин толуктап турган бир нече жөнөкөй сүйлөмдүн арасына. Бой көтөрбө деген кызыгуун кандуулукка алданба, башкалардын акысын жебе демек, бой көтөрбө жана кызык кандуулукка алданба. Бул деле өтө аз колдонулат. Каша. Каша эгерде толуктоо маанисин берсе, кошумча түшүндүрүү маанисин берсе, же болбосо тагыраак түшүндүрөт, ошондой болсо колдонулат. Кабатталып коюлган тыныш белгилери. Суроо белгиси, илип белгиси, кайякта жүрөсүң, эмнеге чиктиң? Сурап жатат, ошол учурда күчтүү интонация менен сурап жатат. Илеп белгиси көп чекит, ою бүтпөгөн илеп сүйлөмгө коюлат. Суроолуу чекит болсо ою бүтпөгөн суроолуу сүйлөмгө коюлат. Кайырчылардын акча сурашын алдамчылык катары билсем да, баары бир аларга боорум ооруйт. Бир жолу эмнегедир колун сунган бирөөнө жардам бере коеюн деп, бирок кайра эсиме келип жолун улантым. Сүйлөмгө кайсы тыныш белгиси жетишпейт? Так.
коеюн деп деген өтір болуш керек болчу, бирок кайра эсиме келип жолумду уланттым. Өтір. Жок. Бул жерде бирок башталган менен башталганына караганда, демек, деп деген жерде башка бир тыныш белги коюш керек. Ал жерге көп чекиттен башка туура келбейт. Демек, деп дегенен көп чекит, ошол ой уланткан жок, Анан бирок кайра эсиме келип жолумду уланттым. Так, көп чекит, аз туруу. Экинчиси, мен силердин жалкоолугуңарды, текеберлигиңерди жактырбадым. Кылган ишиңерди карап туруп, силер менен мындан ары иштеше албасыңызды түшүндүм. Карагыла, бул жерде дагы үтүр камтыган жөнөкөй сүйлөмдөр, демек, үтүрлүү чекит кылыш керек. Үчүнчүсү, кайсы катарда каша туура коюлган? Так. эмеспи? Бысы туура, Мындай кылуу түшүндүрүп берип жатат, толуктап. Уруп согуу менен эч кимге туура тарбия бере албайсың. 4. Иштейбиз. Да, быс эмеспи? Жөө биз буюрса барабыз. Асы. Высы. Асы экен. Так, бир асы сурап жатпайбы? Суроо белги анан илеп белги болуш керек болчу. Высы эжей. Туура, Азамат. Высы туура. Эстатсаңыз деп илеп күч сезим айтып, бирок эстаткандан кийин башка дагы айта турган сөздөрү бар. Так. Ага мүмкүн сыягы бүгүн жамгыр жайт. Бул ойдан бирөөдөн сураган жоксуң да. Мисалы, сыягы бүгүн жамгыр жайт десем, бирөөдөн бир нерсе сураганга окшошомбу? Жок. Сыягы деген божомолдуу мааниси болсо, эгер логикалык жактан карасаңар, сыягы деген сөз божомолдуу мааниси болсо, өзүңөр бир нерсени божомолдо айтып жатсаңар, анда кандай логика менен илеп белги коюш керек? Адам бир нерсени болжолоп жатканда күчтүү сезим колдоно албайт. Демек, гысында суроо белги дагы туура эмес коюлган, илеп белги дагы туура эмес коюлган. Түшүнүктүүбү? 5. Агай мүмкүн биз сабакта башкача өтөбүз. Сунуш, суроо. Высы. Высыга же суроо белгиси анан көп чекит. Туура. Так. Азаматсыңар. Кеп жанан түрлөрү. Баяндоо, сүрөттөө, ой жуурту. Так, ой жууртун карап алалы. Тезис, далил, корутунду. Тезис, далил, корутунду. Так. Сүрөттөө оңой, баяндоо оңой эле болсо керек. Так. Көнүгүүлөр көтөрөлү. Физика сабак мугалими аудиторияга келип, студенттердин алдына 3 литрлик бир бош банканы коёт да, сабактын темасы көрөмжөндүү болоорун айтат. Бул баяндоо. Экинчиси. Үчөөнү иштеп берейин, калган силер иштейсиңер. Коркуу индивиддин биологиялык жана социалдык бейпилдигине коркунуч келгенде пайда болуучу негативдүү сезим. Коркунуч тутуп чыккан булак аныкталмаса, чөйрөгө ашкери кылдат менен кароого түрткөн эч негизсиз кооптонуу акыбалы пайда болот. Ой жугурту болдубу? Жөн гана баяндап кетсеңиз. Эмнеге? Мисалы, мен силерге каратма сөзүнүн темасын өтүп берип жатсам, мен ой жууртамбы же баяндап беремби? Ал деле окуя эмес бирок. Баяндайсыз. Демек, бул жерде бир гана фактыны баяндап берип жатат. Баяндоо болот. Так, ой жууртууга жакын дагы эмес да. Так. 3. Ийиндер абдан эле эски болчу. Кээ бирөөлөрдүн
Nükü bolsa керек, üstündөгү топурагы орап түшүп, оозун бекитип калган. Так, бул деле баяндоо, Ооба, баяндоо эле. Эми 4-тү карагыла. Кайсы варианттагы сүйлөм баяндоого мисал боло алат? A'сы эмне болот, айтып калчы? А вариант эмне болот? Баяндоо. Б'сы эмне болот? Сүрөттө болот. Бул сүрөттө Өзү жыйынтык чыгарып жатат. Ой жүгүртүү. Г. Өзү жыйынтык чыгарып жатат. Мындай көрүнүш жаш турмуш маананы эндигин билдирет. Ой жүгүртүү. Ой жүгүртүү. бул ой жүгүртүү. Жок. В менен Г ой жүгүртүү, Б сүрөттө, Асы баяндоо. Демек Асы туура. Так, 5. Ой. Ушуну катар менен сурайм. Асы эмне болот? Асы эмне болот? Ой жүгүртүү болот. Б'сы 6 жыл мурун кышында тоого чыгып мас тепкенбиз. Ой жүгүртүү. Баяндоо. Баяндоо. В. Бул жашоонун маңызын туура түшүнүп, алга карай максат кадам түшүнүп, ар бир адам үчүн өтө маанилүү. Мындай болбосо, адам бир тузактан чыгып, башкасынан түшүп, кыйналып жашай берет. Ой жүгүртүү. Өзү жыйынтык чыгарып атат, Г'сы бир маалда Айнур апа баягы гүлдүү жашыл жолугун салынып, беттери кыз болгон эгин балдарын көтөрүп алып, чеги жоктой көрүнгөн талааны көзү жөнөдү. Бул жерде и баяндоо бар, и сүрөттө жана бар. баяндоо. Азамат сыңар. Так, 6-чы. Кайсы вариантта сөздөрдүн бардыгы кептин баяндоо экенин билдирүүчү сөздөр боло алат? Смс келет кады жолу. Туура. Так, 7. Кой тургула. Так, дурус, жакшы, көңүлдүү. Бул белгисиз. Гысын карасак, мүмкүн, ыктымал, түшүнүктүү. Кайсы болушу мүмкүн ушул? Мүмкүн, ыктымал, түшүнүктүү. Баяндоо, сүрөттө, ой жүгүртүү. Кайсысында колдонушу мүмкүн? Ой жүгүртүү. Азамат сыңар. Так, 7-ни таптыкпы? 7-чи. Кайсы вариантта сөздөр кептин ой жүгүртүү экенин билдирүүчү сөздөр боло алат? Б'сы. Асы. Ишик мүмкүн керек. Туура. 8. Далилдүүлүктү талап кылган кептин түрү кайсы? Ой жүгүртүү. Туура. Каялар, мындай болушу мүмкүн. Бул тексттин маана эмнеге жакын деген суроо башка. Бул текст кептин түрүнүн кайсы түрүнө кирет деген суроо башка. Анткени кептин 3 гана түрү бар. Тексттин маана эмнеге жакын деген мисалдерде далилдөө болушу мүмкүн, ачуулануу болушу мүмкүн, ырастоо болушу мүмкүн жана башка. Бир эле учурда текст кептин түрүнөн ой жүгүртүү берсе, бирок бир нерсени ырастап же бир нерсени далилдеп жатса, эгерде суроодо кептин түрүн сурап жатса, сөз түрдө 3 эле түр бар да, 4-чүгө вариант кошуш керек да бизге. 4 варианттан турат да. Демек башка нерсе жазылат. Ошон үчүн суроого жакшылап көңүл бургула. Бул бир нерсени далилдеп жатат деп далилдөө деп белгилеп салышы мүмкүн, бирок далилдөө деген кептин түрү жок. Акылай суроо барбы? Жок. Сөзсүз түрдө суроону туура түшүнсөңөр, демек вариантка туура жооп берүү ыктымалдуулугу көп. Кийинкиси 9. Кийинкиси сүрөттө. Сүрөттө. Б'сы. Көрүнүш, сыфат, мүнөз эң көп. Туура. 10. Аз эмеспи? 1-2. Туура. Сырткы көрүнүш бул сүрөттөгү жеке пикир бул эмнеге жакын? Ой жүгүртүү. Ой жүгүртүү. Ой маданияты. Өткөнбүз, Bir. Кайсы вариантта сызылган сөз сүйлөм ичинде адабий тилдин нормасына ылайык колдонулган жок? Чоң уюбуз төрөдө.
туудуу болуш керек болчу. Так, экинчиси, кайсы вариантта сызылган сөз сүрөөнүн ичинде адабиятын намазына ылайык колдонулган жок? Ушундай кылачы. Мен силер менен муну өткөн эмес белем? Асы эмеспи? Асы эже. Тоголотуп Аха, болуш керек эле. Тегерек мен тоголоктун айырмасын билесиңерби? Тоголок деген ичин Тоголокко мисал келтиргилечи. Топ-тоголок айлана тегерек. Туура азаматсыңар. Так. 3. асы Кайсы сөз? Кичик деген, кичик деген. Басы Бапалыктап. Так, бапалыктап деген. бапалыктап колдонулуш керек, Так. 5. Эже ашчы дегенди аччы деп жазылбайт го. Ушинтип жазылат. Ачууда. Чөмчөс анан ач сөздүн уңусу ач. Аччы ушундай жазылат. Ашчы деп болот, бирок аччы деп жазылат. Жазылышында да ашчы деп жазылбайбы ошондо? Ашчы деген ушундай ката болуп жазылам деп жазылбайчы, ашчы деп жазылат. Так, эки учур бар. Ашчы деп тамак жазган адам болсо, ашчы. Демек ал тамак жазган адам кесип. Аччы деген эгерде кыйма аракет болуп атпайбы, бешти аччы койчу деген маани болуп атат. Ошондуктан ачуу ушул вариант туура. Эгерде кыйма аракет болуп жатса, аччы ушундай жазылат. 5. Таксиге жайгаштым деген бусы. Таксиге түштүм болот. Таксиге жайгаштым. Кандай нерселерге жайгашабыз? Так, жайгашуу имараттарга, мекемелерге жайгашабыз. Мисалы, мейманканага жайгашуу, үйгө жайгашуу жана башка. Автоунааларга жайгашпайбыз, Так. 6. Асы Камагандан кийинби? Ылайык түздүгүн болот. Бысы жайлагандан кийин. Бусы жайлагандан. Туура. 7. Эже биз буларды иштегенбиз го. Ошо иштедиңерби? эже секомдук эмеспи? Секомдук. Акылай, сен ушул группадасыңбы же VIP'десиңби? Мен ушундамын, кыргыз тобундамын. Иштедиңерби буларды? Качан иштедик эле? Эме күнү. Азыр. Ушу бизге суббота күнү. Суббота күнү? Ооба. Кайсы темага келдик эле биз? Ошо кээ бирлери иштегендей болуп турат да, бирок ага чейин эмени иштеген эмеспиз. Так, анда күнү өтүп кете берели. Стилистика. Бунда иштегенбиз, стилистика. Ооба. Азыр каралайынчы мен. Буну иштегенбиз. Кийинкиси. Эже сиз стилистикадан иштеп кетербейли, биз качпаган окшойбуз баарыбыз. Так, азыр мындай кылам, кое тургула. Мен неге мындай болуп калды, түшүнбөй калдым. Биз качан иштедик эле? Жана эже бизге эме 20 күнкүнү окудук го, суббота күнүчү. Суббота күнү 3 күн болду го. Апрелдеби, майда эмес, Апрелде го азыр. Карайын да мен. Мен ошону жазгам да, карайын. Биз булардын баарын иштеп туруп, анан кийин 29 апрель иштеп турбуз эже. Демек, сынамдык тесттер гана калды беле? Ооба. Так, азыр мындай кылалы анда. Кыйын суроолорду гана иштейли. Мурунку сабакка, ушул сабакка катышпагандар ушул видеону көрсөңөр болот да, Бирок азыр башка материал. Неге мындай болуп калды? Азыр 1 мүнөт.
Мен кеткенде биринчи күнү башка бирөө сабак өттү, андан эмне иштедиңер эле силер? Анда аналогия Биринчи күнү иштегенбиз. өткөн жокпуз. Биринчи күнү сабак болду го. Аналогия иштегенсиңер, акылай. Ооба, аналогия иштедик. Үчүнчү китептен, Билбейм кайсы китепке аналогия иштегенбиз да ошо. бүттүңөр беле Суроо аягына бер чейин? аркылуу. Ооба. Сынам тест иштедиңер беле аналогия сүйлөм толуктоодон? Жок, жалаң эле аналогия иштеген болчук. Анда до конца бүтүргөнбүз. Сүйлөм толукту иштеген эмессиңер, Сүйлөм Биз окутуп толуктоодон бир 10 чейин иштеген болушубуз керек эле. Үчүнчү күнү, то есть ошо менен 6-чы күнү болду. Биз бул 6-чы күнү эмне кылдык? Грамматика иштебедикпи биз? Акылайсың сабактар беле? Суббота? Ооба, мен сабактарды калтырбай эле кирип атам. Анда биз кайра 6-чы күнү иштеп койгон грамматиканы кайра иштедикпи? Ошентип окшойт, мен анткени таң калып аткам да, эмнеге мындай болуп атат депчи. Муну баягы өтпөдүк беле да, мен кайта ойлогом да, тип бышыктатсак керек деп. Эртерээк айтып койсоңор болмок экен. Мен башка бирөөгө тапшыргандан кийин планды унутуп калыпмын да. Азыр бир мүнөт. Так, силерге аналогия жөнөтүлгөн эмесе, PDF вариант. Жок. Мындай кылабыз, урматтуу окуучулар. Так, бул жагынан бир аз хата кетип калыптыр. Ушул сабакка катышпай, ушул көнүгүүнү иштебегендер канча адам? Кол көтөрсөңөр. Жаңыбай, башка? Үч. 1, 2, 3. 4. Так, азыр бүтүрүп коелу. Кирген эмес болуш керек. Парбина мен Света анткени көргөн эмесмин да. Так, мындай кылалы. Могул теманы өткөндө болсом иштегенмин. Так, мындай кылалы. Бир аз башаламак болуп кетти, силерден да кечирим сурайм. Азыр записти токтотуп туруп, мен менеджериме айтып коеюн, кайра запись кылабыз деп.